Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиогулова, биздин YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Сөзүнөн жаңылсаң деле микрофон тосуп алып ырдаган күндөр болчу да негизи. Болду эле, алып салчы ала чачыңды деген. Бир жолу алганбыз. Биз махабат сезими жок эле үйлөнүп алганбыз. Биз сени алып калалы деди. Жок, мен калбайм дедим. Мен өзүм театрым бар. Сайры жабаса барам деп кот алдагычы. Мен барбайм, мен бара бергилечи силер дедим. Азыр анда силер кетесиңер, могу жерден жылып көргүлө, автобусту көңтөрөбүз деп турду. Мен азыр деле өзүм жаш сезем. Кызымды бага албайм, карай албайм, анан кийин ошентип сөйлөп атып, кан куюп атып, ошентип атып анан алып калышты. Үйлүү болдук, үйлүү болгондон кийин концерт берип алайынчы дедим. Азат деле, ошо мен деле сыйлыкка, наамга кызыкпап турбуз экөөбүз деле. Анан кийин эми быйыл да албасам, анда мен албай эле коем анда. К нам часто обращаются будущие мамочки, можно ли лечить зубки во время беременности. Да, конечно, во время беременности можно и нужно лечить зубки, но самым благоприятным периодом для лечения зубов является второй триместр беременности. В этот период, если нет угрозы, то мы можем проводить все манипуляции в полости рта. Анестезия, лечение, пломбирование, удаление. Все эти манипуляции можно проводить во втором триместре беременности. Единственное, что нельзя делать во время беременности, это проводить ультразвуковую чистку полости рта. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиогулова, биздин YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Биздин телекөрүүчүлөр эң активдүү жана акылдуулар. Биздин телекөрүүчүлөр бизге эч кандай негатив жазбайт, жалаң гана позитив. Ошонусу менен башка YouTube каналдардан айырмаланабыз. Замандаштар кайсы бир комментарий бөлүмүндө актриса, бир кезде алып баруучу, бир кезде ырдайт эле, айтор бир сонун укмуш эжебиз эле Сайра Момунбаева деген. Таптыр бир интервью алып коңузчу деп Назира эже деп бир суранган айым бар болчу. Мына ошол айымдын биз суранычын аткарыш үчүн атайын Сайра Момунбаеванын үйүнө келдик. Сайра эжекемди кол чабуулар менен тосуп алалы. Сайра эже. Кандайсыз? Көргөнү конуштамыз. Кандай жүрөсүң? Жакшы. Мен силерди чакырган себебим тоого чыкпай калбадымбы? Анан кийин сагынды үйлөнтүп коелу деп чечтик. Кыздын аты Анара. Өз жетим кыз. Сиздин ушул ашканабызга келгениме абдан кубанычтамын. Анткени көптөн бери ушул жанагы социалдык тармактардан көрүп турат элем сизди, интернеттен. Эжем интервью бербей калды, ден соолугу кандай болду экен деп биз да кабатырландык. Атайын командабыз менен сизге келдик. Кандайсыз ана? Жакшы, шүгүр барсы, азыр жакшы. Эмне буга чейин жаман беле? Буга чейин баягы эл катары эле баягы грипп болуп, ооруп кайра айыгып аттык. Анан кийин мындай мурда болсо бир жылда бир ооручумун же ооручу эмесмин. Анан кийин ошо акыркы жылдары мындай бир жылда эки жолу же эки айда бир жолу ушундай болуп эркелеп жатам деп эркелеп атам. Ооба. Жакшы, Сайра. Жакшы. Биздин нам программабызга келген каармандар сөзсүз түрдө бизге тамак бышырып беришет, же болбосо жакшы бир рецепт менен бөлүшөт. Мен билем, сиздин замандаштарыңыз айтып келет, ай, Сайра эжеңдин ашы бир башкача чачыратып жасайт деди эле. Менимче аш жасайт окшойбуз, Азыр эми баягы ооз ачуу болуп атпайбы? Анан кийин мен да бүгүн ошо жакындарымды, энелеримди, сиңдилеримди ооз ачканга чакырып койгом да. Анан ошон үчүн мен плов басайын деп, аш басайын деп атам да. Негизи баягы кандай десем, ар бир үйгө барсаң эле баягы аш берилип аткан. Негизи азыр рецепттер өзгөрүп кетти биздики. Планыбыз өзгөрүп кетти. Негизи планыбызда башка тамак болчу, анан кийин кайра туруп эле мейли бүгүн аш эле күрүч баса береличи дедик. Кенен кесирден эмес. Замандаштардын бардыгы билсе керек, аш демдеш үчүн бизге жакшы эт керек. Сайыз керек, пияз керек, анан кийин туз, калемпирлерибиз тиякта. Эшикте күтүп атат бизди. Бүгүн өзгөчө тамак жасайбыз, эшикте жасайбыз. Ошол нерсени унутпагыла. Асты жамгырда жаап атат, анан жамгырдын тамчылары тамса дагы романтика деп коесуз. Биз күндүн мориге аба ырайына мындай расчет албай калыптырбыз да. Себебинде меники кемегем болсо 3 жылдан бери салынып атат, салынып бүтө элек. Анан ошо жабык кемеге салып алабыз деген ойдобуз. Бирок негизи сыртка эшикте ачык асмандын астында көптөн бери биз негизи ачык асманда биз жасай элекпиз, Замир. Көптөн бери менимче эшиктеги казанга бышкан тамак даамдуу болсо керек. Келиңиз эми баштайлы бысымы деп. Эжеке мынакей айтып калбадыңызбы? Кемеген бүтө албай жатабыз, эркелеп ооруп жатам депчи. Эмиде жаман кыздар болгон үчүн ошондой го дейм. Негизи ошондой болуп атат окшойт. Анан кийин баягы үйдө баягы эркек киши болсо мүмкүн эл чак эле бүтүп калмак. Анан азыр болсо чын айтканда мен өзүмдүн да жумуштарым азыр толтура болуп атат да. Анан кийин андай ишке мындай көп
аралаша албай атам да. Байкем болгону балким ким билет эле. Ал өзү эле бүтүрмөк да. Үйгө кирип келгенде бир нерсени байкадым. Кандай десем, байкем жок, бул үй сууз да. Байкем жок, бул үй сууз. Биз бул үйгө канча келди элек, жарамажан айтып, байкем кулачын жайып, аябай тосолот эле бабылдап. Байкем өткөнү быйыл мына 6 жыл болуп калды, жекем. Айтсаң сен бул 6 жыл сиз үчүн 6 кылымдай эле болду да. Кантип ошол ситуациядан, стресстен, депрессиядан чыктыңыз? Эми аны мен мүмкүн мен сөз менен жеткире албайм. Убагында мындай элден качып, мындай көпчүлүккө аралашкым келбей, чакырган жерге да барбай, көп жерге барбай да койдум. Ушундай бир өзүмчө бир мындай бекинип алдым да. Бир туугандарым урушуп, жакындарым, досторум урушуп антпей чык деп атып, анан кийин сахнага чыгарышты, бирок чыкканда да мен жалгыз чыккан жокмун. Өзүмчө мындай коркуп эле ушундай сезим пайда болуп алды. Мен сахнага чыксам, мындай билбейм мындай сахнадан да качып өзүмчө эле коркуп ушундай эмелер, бир ойлор басып алды да. Анан кийин ошо сиңдим жана Ширин Абдрахманова, Дурак Абдрахманов жездебиздин кызы. Аны ошо Ширин бир жактан, анан кийин өкүл кызым Жылдыз Мырзабекова экөө бир жактан, анан кийин бол чыкты, анан кийин трио жазып чыктык. Ошол менен кичине багы алар менен алаксып бир чыктым, анан кийин алар менен дуэт жазып бир чыктым. Ошентип анан акырындык менен азыр кичине көнүп келатам сахнага. Анан өткөндө дагы Эгиз Тумар деген проектке да кошушуптур. Аякка чакыргандан аяктан дагы кичине сахна биринчи башталганда мындай көнбөй атып, анын үстүндө багы көпчүлүк учурда биз фонограмма көнүп алыптырбыз да. Ар кезде эргели биз фонограммасы жок эле ырдап жүргөнбүз да. Андан учурда багы заманга байланыштуу ар бир жерде талап фонограмма менен барасың, көтөрүп барасың, фонограмма менен ырдай берип, жоопкерчилик аз болуп калат экен. Ошол жоопкерчиликти биз унутуп баратырбыз да. Анан башында биринчи, экинчи күнү мындай кичине мындай сезденүү болду дагы. Анан кийин үчүнчү, төртүнчү ооруп да калдым. 2-3 жолу чыкканда. Анан кийинкисинде анан көнүп, кичине анан кийин өзүмдү эркин сезе баштадым. Анан мындай ошо жандуу үн менен ырдаган негизи сонунда өзүңчө рахат аласың. Фонограммадан анча рахат албайсың, багы жоопкерчилик да жок, багы фонограмма менен да кыймылдап эле кыялданып, сөзүнөн жаңылсаң деле микрофон тосуп алып ырдаган күндөр болчу да негизи. Анан мында жоопкерчиликти сездик. Анан мен ырдан дагы мындай алыстап бараттырмын, чынын айтканда. Мен керек болсо мурда кыңылдап үйдөн ырдап калчумун. Заңылдап эле мынтип эле эртең менен туруп деле бирдеме иш кылып атып деле ырдай берчимин да. Анан кичине мындай капа болгондо Азат өзү билчү, мен бирдеме капа болуп калганда, кел ырдасаң, могул ырдап көрсөң, могул ырдап, жок ырдабайм десең болбой, могул ырдап көрсөң деп эле анан ошо бирке ырдаганда мен баягы ичимде капамдын баарын унутуп калчумун да. Анан ошентип баягы жүрүп анан капамды жазчы. Мен апам каза болгондо дагы мен 1 жыл депрессия болдум да. Анан жакшы ыр уксам деле эне жөнүндө, жаман ыр уксам деле ыйлай берчимин да. Анан кийин ошол учурда мен Азат чыгарыптыр да депрессиядан. Анан кийин мында болсо ошо ырдан алыстап эле, өзүнчө эле бир дүйнөгө түшүп алып эле, мындай чейинге кирген аюудай болуп эле, өзүнчө эле бир бекинип эле кетип бараттырмын да. Анан могу Эгиз Тумарга барып баягы тирүү мындай жандуу үн менен ырдаганда өзүмдү ушундай бир башкача сездим дагы. Анан баштап азыр мындай үйдөн кыңылдап ырдай баштадым, баягы ырга кайрылдым деп айтсам жаңылышпайм. Анан бир чети мен ошо чакыргандарга, ошо музыканалына, Канатка, ошол топко мен ыраазычылыгымды билдирем да. Анан катышпай эле койбойлу байке десем, Эрнис байке да болот. Жок, Сайра, мен азыр бошмун, катышабыз деп анан бир чети Эрнис байке да ошондой түрткү берди. Мен ошол топко, ошол биздин атаандаштарыбызга да кандай жалындаган жаштар чыгып атышты. Анан алар менен дагы кой тең мындай алардан артта калып калбайлы деп өзүнчө уят болбойлу деп атып, анан бир өзүнчө бир мындай бир эргүү пайда болду да. Мен барганыма дагы мындай кандай десем, мындай сүйүндүм дагы, жакшы болду. Кадам таштоо, жаңы барактан баарын баштоо болду. Ошондой болот да. Анан кийин баягы унуткан нерселеримди кайра сен айткандай жаңы барактан баштап атам. Сержеке, мындай да, КТРге кирүү сиз үчүн аябай оор болсо керек, ошону кантип жеңдиңиз? Азыр анткени ал жердеги ар бир буруч, ар бир
эме кандай десем, жадагы ошол жерде жанагы столовойго барып тамактануу деңизчи, кабинеттер кандай болсо дагы Азат байкемден бир кандай десем элес калтырды да. Анан сиз үчүн кандай болду ошол КТРге бутуңузду атап киргениңиз? Мен биринчи барчу эмесмин. Анан кийин баягы жана айтып атам да, сахнага чыкканда да мен коркуп атып анан кийин чыктым депчи. Анан театрда чакырып, анан Шаршан байке дагы ай Сайра үйдө жата бербей, театрга жумушка кир деп туруп мени жумушка алып койду. Анан кийин ошо жумуш менен кичине алаксып, жумушка барып, биринчи барганда чын айтканда сен айткандай вообще баргым келчү эмес, баргым келбей эле ушундай. Анан баягы бенд деп да койчу, ошо Азат менен катышып жүргөн шернелеш адамдарын көргөндө да ушундай өзүмчө көзүмдү ала качып эле, мынтип эле качып эле ушундай боло берчүмүн да. Анан азыр болсо кичине көнүп калдым. Чын айтканда азыр баягы өзүмдү мындай өзүмдү башкардым. Эми 6 жыл болду. Анан кийин орусча деле айтып коет эмеспи? Убакыт дарылайт депчи. Убакыт дарылайт деп, бирок убакыт чынында дарылабайт э? Дарылабайт. Баягы ошол жараттын үстүн карттандырып басып коет да. Ар жагында тура берет ошол жарат. Катты сүйчүңүз бирок байкемди. Эми ишиңиздер экөөңүздөр КТРден көрүп калчумдайсыздар дечи. Өзүнчө башкача мындай суктанарлык бир пара элеңиздер да. Байкем экөөңүздөр кантип таанышып калдыңыздар, ошону айтыңызчы. Негизи биз таанышканыбыз болсо, мен музыкальный школада өдүмбү, Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайда окучумун. Андан кийин Азат болсо сырттан бөлүмү жайынан окучу экен да. Андан кийин анда санда баягы сессияга келип калчу. Анан көрүп калчубуз, жолугуп калчубуз. Анан кийин бир окууну бүтүп, Нарын музыкалык драма театрына иштеп калдым. Анан кийин ошол жактан дагы Ким тааныштырды сиздерди? биз ошо училищада жүргөндө эле билбейм эмне болуп таанышып калганбыз. Эле сүйлөшүп калдык, анан ушундай бала бар деп калчумун да. Тиги Байкемдин чачы ошол кезде деле ошондой белем да өскөн. Же кийин эле ошондой прическа кылды беле? Мен байкемди көрсөм эле жанагы эмне эле? Леонтьев барбы? Леонтьевди элестетет эле го, байкем чачы ошондой эле го. Ооба. Ал кезде чачы кыскараак эле болчу. Анан кийин өзүнчө бир стиль таап алды. Анан чачын бир өстүрүп алды, анан өзүнө жакты дагы, алып боюнча чачы калып калды. Анан такыр алчу эмес. Болду эле, алып салчы ала чачыңды деген. Бир жолу алганбыз. Бир жолу алып көргөнбүз, бирок алганда болбой калат экен, баягы Азат болбой калат экен, окшош болот экен. Кайра өстүрө бер деп чачын коюп койдук ошо. Анан баягы төшөктө ооруп жатканда дагы баягы чачы мындай тердеп, ал кетип тердеп атканда мен энем жездем чачын алып коелу дейт, мындай эметип атат, мындай жүдөтүп атат дедим. Анан жок дедим, жөн эле койгула дедим, албагыла дедим. Анан кийин алдырган жокмун. Чачын алганда дагы ал чачы алынганын көрүп алып да мүмкүн баягы өзү депрессия болот деп, анан жок кереги жок дедим. Ал чачын өзү жакшы көрөт. Демек, алгачкы махабаттар, сезимдер училищеде башталган турбайбы? Биз махабат сезими жок эле үйлөнүп алганбыз. Эмнеге? Канча сүйлөштүңүздөр баса? Сүйлөшкөн жокпуз. Кандайчы 1-2-3 күн сүйлөшүп жана алып болду. Сүйлөшпөй эле алып алганбыз. Мындай кыргызча эле кыз ала качып чогулуп туруп эле, анан кийин Айс ала качып кетти беле. Ооба, мен ала кантип ала качып кетти, айтыңызчы, кайсы жерден? Жөн эле деп кой. Мындай болгондо мен ошо Күрөнкеева окуу жайын бүтүп, анан Нарынга актриса болуп иштеп калгам да. Анан ошол учурда биз деген 10 күндүк декадага барабыз деп Карагалпакияга. Анан даярданып калдык. Анан ошол кезде бир музыкалуу спектакль бар болчу да. Анан ошондо мен Электра Джулия деген бир мындай бир шаардык көпкөн кыздын ролун ойночумун. Анан кийин ал музыкальный болгондон ал жерде Джулия дейсизби? Электра Джулия деген. Анан кийин ушундай бир Джулия ала качып кетти. Ооба, ошол ала качып кетти, ошол кезде ала качты. Анан кийин ошол роль ойноттуңуз беле? Азыр айтып берем, анан айтып берем. Анан кийин ошол спектакльде мен ырларды ырдачумун да. Анан ошол учурда баягы кечке баягы күн сайын репетиция болуп атып, андан мурунку күнү дагы саат 11-12 чейин, 1 чейин запистер жазган күндөр болгондо, баягы Карагалпакка кетебиз деп. Анан аябай чарчап, анан ал кезде бизде театрда мындай эстрадалык ансамбль жок болгондуктан музыканттарды ар кай жактан жакшы музыка чогултуп келип, анан ансамбль уюштуруп туруп, анан кийин жаздырганда эстрадный жанрда, анан кийин жаздырганда ошол учурда баягы чарчап атып, менин ырымды мындай бир ырдаганда
кичине баягы нотаны жетпей калып ушундай бир ырдалып калган. Анан ал кезде баягы компьютер жок, оңдогонго мындай мүмкүнчүлүк жок. Анан ошол боюнча эле бүттү калды. Анан кайра жазалы десек жок деп бүт ансамбль турат. Ошол жерде канча киши анан кийин живой ойноп атат, ошентип анан жазылган да. Анан жок болот деп эле салышат. Анан кийин ошо Карагалпакка чейин барып келдик. Барып келгенден кийин мен ошол мен чыгып баягы ойной баштаганда эле баягы ыр кеткенде эле мындай баягы өзүмдүн бир фальшты укканда бир мени бирөө бычак менен сайгылап бир мындай бир эзип аткандай болчу да. Анан деп өзүмчө уялып анан кийин ошентип атып ойночумун. Анан ошол менен барып келдик. Анан барып келгенден кийин гастролго чыгасыңар деп калды. Негизи биз Нарын театры менен жүргөндө бир 3 айлап 4 айлап гастролго чыгып кетчүбүз да. Анан гастролго чыгып калдык. Анан көлгө кетмекпиз. Анан көлгө баратып эле эмнегедир эле ошондо ал кезде баягы бензинди талон менен коюлчу эмес беле. Анан кийин водительдин талону жетпейт экен дагы. Анан арттан беришмей экен да. Анан кийин күтүп анан Кочкорго 2-3 күн ошол жактан спектакль ойнойбуз. Анан кийин биздин талондор келгенден кийин анан көлгө кетебиз деп калдык. Анан ошентип эле анан бир күнү бир бош болуп калдык. Анан кийин ошо шаардан бир концерт келип калыптыр. Анан ошо концертке барып калдык. Барып калсак эле анан кийин Азат жүрөт. Анан кийин мен Азатты көрүп эле сүйүндүм да. Азат бир ыр бар болчу, ошол экен жазып бересиңерби дедим. Ал кезде Азат Күлгүн жаш эстрадалык ансамблдин жетекчиси болчу. Анан ошол ырды жазып бергилечи десем, анан кел анда эртең көрөлү деди. Анан кийин эртеси күнү бардым, записти алып алдык. Анан кийин ушундай деп анан кийин мына могу жерлерден тиги нотага жетпей калган болчумун. Анан ушуну оңдош керек болуп атат. Силер ойноп берсеңер анан жазып алалы деп атабыз. Анан кийин алар болсо баягы гармониясы менен эле баягы ырды терип эле анан ойноп баштады. Ойноп баштаганда эле анан кийин мен ырдадым. Ырдасак эле анан ошол жерде Ермек деген бала бар. Анан азыр болсо өзү ошол группаны жетектеп жүрөт. Анан кийин Кеша деп коебуз да. Анан ал Кеша айтып калды. Нам такая солистка нужна деп өзү орусча сүйлөгөн багынан кийин. Байкемдин группасына солистка керек. Нам такая солистка нужна деди. Биз сени алып калалы деди. Анан жок, мен калбайм дедим. Мен өзүмдүн театрым бар десем эле анан кийин багы анан чыккандан кийин чай ичип отурабыз. Анан чай ичип отурсак эле анан айтып атпайбы, мен сени алып калайын дейт да. Жок деги Кеша айтып атат. Сени алып калалы, мага тиесиңби дейт. Анан кийин мен көчөдө жүргөн кыз бар экен, жөн эле анан кызык го. Анан жок, мен сага тийбейм дедим. Анан мындай карасам мындай бир тиги кандай десем мындай тентек бала да, мындай азырынча мындай айтканда тентек бала көрүнүп атат. Анан кийин жок дедим да, андай экөөбүздүн характерибиз мүнөзүбүз келишпейт. Анан кийин болбойт дедим да. Десем ошондой эле ачып сүйлөшүп атабыз, тамашалашып эле деп атсаң. Анан сага кандай балдар жагат деди. Анан десем эле карасам Азат болсо мойпоюп эле өзүнчө эле мындай бирдеме болуп эле кыялданып эле отурат. Анан бурчтап атат. Анан кийин мага могу Азаттай болгон жош балдар жагат деп атпаймынбы десем. Анан кийин ошондой балдарга тием десем эле бүттү, анда болду деп эле нанды кармап эле я хлебом клянусь деди. Мен нанды кармап эле мен антып берем, мен Азатка алып беребиз дедим. Деп турган мен карап эле ошентип эле чыгып кетип калды да тиги бала. Чыгып кетип калып эле сен анан кийин Азат дейт, ал деди балдарыңа айтып кой, мен жөн эле тамашалап атам дедим. Десем ошентип эле күлүп анан чыгып кетишти. Анан кийин ошентип анан Кочкордо жүрөбүз. Анан кийин ошо бир 2-3 күн концертибиз, спектаклибиз бар болчу. Ошону жазап эле, ошону коюп эле бүтө албай атабыз. Анан кийин ошентип 2 күн өтүп кетти. Анан кийин көлгө кетебиз деп атабыз деп атсак эле анан кийин биздин балдар дагы кошула алышыптыр агачы. Анан ошентип эле анан кийин биз деген конокко чакырабыз деп атканда ага чейинчи жаштарды конокко чакырып коелу деп атабыз. Анан биздин группада макул деп атканбыз. Баягы ал кезде бири-бирин конокко чакырып анан сыйлап ушундай аз деле бар го ушундай бир шаардан келгендерди анан деп эле калышты. Анан кийин эми шашпай эле чакырмак болчу да, алардын планында айтымында болгон. Анан кийин эле эмнегедир эле ошол күнү шашып эле биз деген съемкага кеткен атабыз Бишкекке. Анан кийин Бишкекке кетип кала турган болупбуз. Анан ага чейин силерди тиги сыйлап коеюн деп эле ушинтип анан конокко чакырып калышты. Анан кийин десе эле анан кийин мен мындай жүрөгүм сездиби же эмне ишеп мен барбайм дедим. Мен эс алам дедим. Эгерде элестетсең мындай спектакльден кеч келебиз, 2 дейин ошо 12-1 менен бүтөт. Анан келгенчекте ошондой түнү бир окун болот. Анан жок, мен эртең дагы тиги спектакль бар, анан
тура албай калабыз, кыйналып калып мен барбайм дедим. Барбайм десем эле ушинтип эле кетпей эле комнатада отурушат да, анан кийин эй бар кеткиле биз эс алабыз. Жок, жүр барып келели. Анан барабыз деп эле болбойт, анан кийин барсаңар бара бергиле, мен барбайм. Десем эле болбойт деген биздин тиги Канат Мамырканов деген актерди билесиңер да, Канат отуруп алган, дагы Салим деген оператор балабыз, ал отурат, дагы бир балабыз анан Жулиан Гантсталдымы что? азыр анан кийин десе эле анан болбой эле отурушат, анан мен жатам дедим, кеткиле чыккыла, мен уктайм десем эле болбойт, барабыз. Анан кийин тиги кызды дагы жанындагы кызды да уговаривать этип атышат. Анан кийин ал сайры жабаса барам деп коет, ал дагы анан мен барбайм, мен бара бергилечи силер дедим. Десем эле анан болду, анан кийин такыр эле ушинтип турабыз, анан кийин Буруш деген эжебиз бар болчу, биздин бригададан. Буруш эже мындай өзүмдөй созулонгон, эч жака чыкпаган, эже да таптакыр эч жака чыкпаган ушундай, анан кийин ойлодум Буруш эже чыкпайт депчи, анан кийин деп отур, анан кийин сен мындай деп эле такыр эле болбой атсың, болуп турчу, Буруш эже барса барайынчы дедим да. Десем анан кийин Буруш эжени барып төшөгүнөн тургузуп алардычы ооба төшөгүнөн тургузуп, биздин балдар да төшөгүнөн тургузуп, эже болуп, ал же барбайм, жок чарчап атам десе да болбой тургузуп, анан кийин Буруш эжени алып чыгып атышпайбы, мынакей Буруш эже даяр, мынакей барабыз депчи. Сиз калдыңыз. Анан мен эле калдым да, анан кийин жаныңар тынбаган экен деп анан кийин сүйлөнүп алып анан чыктык. Анан чыгып анан бардык, анан барсак эле анан Азаттын үйүнө алып барып, анан кийин мынтип карадым, Кешанын үйүнө барабыз деп атканда карасам эле Азаттын сүрөтү турат кичинекей. Мону биле көрдүм, ол кишини тааныйсың деп эле атат. Ооба, көрдүм, Азатка окшош, Азат экен деп эле. Анан бүттү, ошентип эле анан кийин эчтеке сезип, бирок мындай бирдеме болатын да, мындай өзүнчө мындай бир кыздай болуп элечи, мындай болосуң, мындай сыртыңдан чыгарбайсың, бирок что-то не то дегендей да, баягы. Ошондой болот, анан бардык, анан барсак эле жанагында отуп, анан кийин айттым, мен отурбайм дедим. Жөн кирип барсаңыз эле жок салып койду. Жок, кирип анан чай ичип отурабыз, анан чай ичип отурган, анан кийин анан жолуктарын алып келип атышпайбы, көчөгө тартышып, анан кийин жок дедим, силер туура эмес кылып атасыңар. Ал кезде мен театр деп жашачымын да. Мен театры жок, жашоом жок, театр жок, жашай албайм. Мен биринчи өмөдө, менде биринчи орунда меники театр турат. Анан кийин үй бүлө, анан башкалары дечим да. Анда ошентип анан болбой койдум. Анан кийин тияка Бакырнова болчу бригадирибиз, анан Бакырновага каршыптыр. Анан кийин ал болбойт да, кандай кудай ырган эмесиңер деп анан кийин ошентип урушат. Күмөндөр байке да бар болчу бригадада. Анан кийин Күмөндөр байке Бозбойдокто ойночу. Анан кийин деп ошентип анан аябай тилденип урушат, анан кийин басылышат, анан кийин десе анан тиги жанагы шалмандай болгон балдарды атпайсызбы, анан алар баягы калп айттуу, чын айттуу кийин баягы угсак деги алар айтыптыр, азыр анда силер кетесиңер, могу жерден жылып көргүлө, автобусту көңтөрөбүз дептир да. Бакыштан автобус жок калмакты үстү калтырыш керек. Азабан изештир да. Десе эле анан кийин эми эмне кылабыз, анан кийин Сайран өзүнүн оозунан угалчы деп анан кийин кеңешчи эже баарысынан келип отурушат. Мен жок деп эле көгөрүп отурам, мен кетем деп эле, мен отурбайм деп отурса эле, анан кийин баягы карасак чыгарчыдай түр жок да. Анан кийин кеңешчи эже айтты, эмне кылабыз эми деди. Анан кийин мен кыз менен сүйлөшөйүнчү өзү менен деп анан кийин айттым, мен баягы жашым деле 27-ге келдим дедим, 27 жашка чыктым ал кезде. Мен өзүмдү ушундай секелик кичинекей сезчүмүн. 27 деп элеңизби? Ушундай кичинекей сезчүмүн. Бул жакта сизге. Жок, анан кийин 18-19 деп. Жок, катта 27, бирок өзүмдү ушундай кичинекей сезчүмүн. Мен азыр деле өзүм жаш сезем. Анан калдыңыз. Анан кийин анан кеңешчи эжеге айттым, болуптур эже дедим, мен өзүм деле жашым мынчага чыкты, анан кийин жигит менен деле сүйлөшпөсөм. Мен ата-энеңизге келиш керек. Наконец-то ес деп, Жок, алар мага антчы эмес, күйөөгө тий деп деле айтчу эмес. Анан кийин мен эркелеп жүрүп эле өнүп алып турмун. Анан кийин анан ойлодум, мен өзүм баягы оюмда ушундай өзүмдү мындай көтөргөн, мындай чыгармачылыкта бирге болгон, анан мен чыгармачылыгыма бут тоспогон, колунан келишинче баягы көтөрмөлөп турган, колдоп турган киши болсо дечим да. Анан кеңешчи эжеге айттым, эже дедим, эмне кылам дедим, азыр баары чыгарбайт экен. Анан эгерде дедим, эгерде Азат мен менен барып театрга барып иштесе, чогуу иштесек, театрды таштатпаса, жол тоспосо, анда мен калайын дедим. Эгерде жок, театрга иштебейт, ушул үйдө калат, Кочкордо калат дей турган болсо, анда мен кете берейин, алып кеткиле мени дедим.
десем анан кийин эми бүттү. Анан эми чынын айтканда мен баягы жигит менен деле сүйлөшчү эмесмин. Анан кийин ошо анан ошентип калып калдым. Эмне үчүн бир эле кыздуу болдуңуз? Сиздей күчтүү, акылдуу, мындай кандай десем мындай спортивный телосложение, байкем дагы мындай ген алуу бир жок дегенде бир баатыр эне болмоксуң. Эмнеге бир штук кыз менен калып кеттиңиз? Эми Кудай таалам берген ушуго. Анан кийин мен негизи ушул кызды дагы баягы 29-умда төрөдүм. Ушундай кыйналып, ары эле бери келдим да. 2 жолу өлүмдөн калдым десем жаңылышпайм. Себеби дегенде баягы биринчи ушунчалык баягы кан кетип, илгери баягы ошондойдо карабасты деп койчуптур. Анан карабасты деп эле медицинаны жоготуудан карабас өлдү деп эле анан кан кетип атып эле анан өлүп калат экен да. Мында болсо баягы медицинанын күчү менен эле калдым болуш керек. Ошо төрөгөнчө давлением түшпөй шишип кетип, ушундай колдорумда шишип, мондай бычакты кармай алчу эмесмин, шыпырга кармай эчтеке жасай албай калгам да. Анан төрөгөндөн кийин давлением 45ке түшүп калды, жана толтура кандын кеткенинен. Анан ошентип сөлбүрөп эле калдым. Анан же кызымды бага албайм, карай албайм. Анан кийин ошентип сөлбүрөп атып, кан куюп атып, ошентип атып анан алып калышты. Анан кийин 1 айга жетпей эле кайра мастит болдум. Анан мастит болгондо дагы ошеп кан тамыр кезип алышып, анда да бир топ кан кетишип, мондай сөлдүрөк болчумун да. Ушундай чай ичкенчекти мондай алка-шалка тери түшүптү, мен сүйлөй албайм деп эле ушинтип калчумун да. Ошентип атып анан кийин ирдендим да өзүмчү. Анан кийин баягы ден соолугумду чыңдап алып, анан кийин төрөгөн кезде анан убакыт менен төрөгүндө да, убакыт өткөрүп төрөдү, дарыланып. Анан кийин мен учурда дарыланган деле жокмун. Анан убакыт өттү, бирок баягы бияка келдик, шаарга алып келип калды. Алмаз байке болбой эле бияка келгиле иштегиле деп. Анан бияктан үйүбүз жок жүрдү. Анан кийин үйлүү болгондон кийин балалуу бололучу деп жүрдүм. Анан үйлүү болдук. Вакыттан эле отуруп ошондой болду окшойт. Анан кийин үйлүү болдук. Үйлүү болгондон кийин концерт берип алайынчы дедим. Анан өзүмдүн баягы жеке концертимди өткөрдүм. Анан кийин эми баягы кээде баягы бери бет жалгыз болгондо баягы өкүнөм. Баягы үйдө мынакей эркек жок, эркек балалуу деле төрөп алсам болмок экен деп өкүнөм дагы. Анан бирок баягы Кудай таалам ошону эле берди го деп дагы мындай шүгүр дейм да. Шүгүр, ушул кызыма эле өмүр талай берсин, бакыт талай берсин, өмүр берсин, ден соолук берсин дейм. Ал кандай жүрөт азыр? Ал азыр деген Министерство культурага иштеп алгандан кийин азыр Кореядан бир делегация келиптир. Ошол экин тосуп азыр аэропортто жүрүшөт. Ал келгенче анда могу пловду бат-баттан бышыра калайлы, ачка келсе керек. Эмне кылат? Отту ким жагат? Ким эмне кылат? Ким эмне мына кийин азыр жагабыз. Өзүм эле жагам деп коебуз. Аларды алып чыгып кетейин. Айылдын кызымын. Жүрүңүз. Тиякта эт болсо курулуп демделе берсин, анан биз ага чейин мынакей күчтүү тазалап, ооба. Азыр эми мамлекетте кызмат кылып кетти. Мурда деген бийлеп, группа ачып жүрбөдү эле кызыңыз? Ооба, би группасы бар дагы эле. Анан кийин азыр мамлекеттик кызматка да өтүп алды. Үйрөнүп, тарбия алып, тарбия дебедим, тиги мындай тажрыйба алып, кичине мындай өнүп өсүүнүн жолунда болот. Жакшы. Кудай буйрса эми аз калса керек э, күйөө балалуу болбой, балалуу болоюн деп калгансыздар аз эле калса керек э. Же ал темада сүйлөшпөй элесиздерби азырынча? Негизи баягы эми мен кыйнаган деле жокмун, шаштырган жокмун. Анан Кудайдын буйруган күнү бир маңдайына бир жазганы бар да. Анан кийин бага ачылып, жакшы адамга турмушка чыкса экен деп Кудайдан тилеп атам. Анан кийин эми Кудай буйрса багында бирөө тургандыр. Ошо кызым бактылуу болсун деп эле тилейм. Байкемдин бир чыгармачылык кечеси, бир нерсени уюштурайын деген оюңуз жокпу? Оюм бар. Бирок оюм болгону менен баягы жалгыз кишинин колунан деле эчтеке келбейт экен да, кыйын экен. Чын айтканда ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп эле, анан ойлорду ойлоп коюп эле, анан баягы мындай көкүрөгүмө түйүп алып эле жүрөм. Анан ал кайсы күнү ишке ашып, кайсы күнү ошону жарып, мындай бир жарык алып чыгам, билбейм чын айтканда. Анын баары эле барып каражатка такалат экен. Анан ошонан мен ошо жалгыз болуп эле ошо көп нерсени мындай жасай албай атам да. Эми эже чет мамлекетке көчүп каласыз, чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө бир канча жыл болуп калды. Ооба. Мен мектеп кесилести көрөт элем телевидение. Анан сыйлык жактан кандай? Сиз өзүңүз чуркап мындай бир аракет кылуунун үстүндө эмессизби?
же эмне өздөрү эле сыйлыктуу алып келип коебуз. Азыр эми ал заман эмес да, силер аны билишибиз керек. Тааныш, билиш, документтер чыгарып чогулуш керек. Мен ойлодум, эжем эл артистин алып койгон го деп. Эжеме эмгек сиңирген берилип турбайбы? Мен негизи баягы Азат деле, ушу мен деле сыйлыкка мындай наамга кызыкпап турбуз экөөбүз тең эле. Анан кийин элдерди олчап, элдерди мактап, элдер бизди сүрөп койсо эле аны деп эле ошого ыраазы болуп эле жүрө бериптирбиз. Анан чынын айтканда мен наамга кызыккан эмесмин буга чейин. Анан кийин баягы чет жакта көп жүрүп, анан кийин сахнага чыкканда Казакстандан келишет, Өзбекстандан, көп мамлекеттерден келишет. Анан жапжаш эле кыздар, балдар эмгек сиңирген артист же эл артисти деп айтылып калса, ошондо кичине мындай, ошондо мындай бир нерсе пайда болот экен да, мындай мага деле мен деле алсам болот эле дегендейчи. Анан үстүндө азыр болсо мен бир туугандарым, досторум качан аласың, наамды качан аласың деген киши көбөйүп кетти да. Сен эмес, могу жакта кенедей эле балдар алып атат, кенедей кыздар алып атат. Сен качан аласың? Сен эмгегиңди эми баягы сиңип деле бүттү, баалаш керек эле деп. Анан мен чынын айтканда баягы сен айткандай мага өзү берет деп эле жүрө бериптирмин да. Бир күнү берет, бир күнү алат болушум керек деп элечи. Анан кийин сен деген документиңди өткөрбөйсүңбү деген баягы сунуштар түшүп атат. Анан кийин былтыр документимди даярдап, ошо өмүрүмдө биринчи жолу документ даярдап алып министерствого бардым. Негизи мен министерствого деле баягы көп эле баягы эшигин жыртып бара бербейм. Анан ошондо барып тапшырдым. Анан ойлогом, өтүп болушум керек десем, министерстводон өтүптүр, дагы үйгө кетиптир. Ак үйдөн өткөндө кайра алдым, документимди алсам, болбогон эле бир эле мындай бир жазуу экен да, бир ошо мисалы үчүн баланча окуу жайын бүтүргөн деген сөзү кыргызча болсо эле, ошону эле кайра мындай бир астына мындай тиги сызык коюптур, ошону кайра эле расмий түрдө деп туруп орусча жазыш керек экен да. Ошол эле сөздөн менин документим өтпөптүр. Ошондон айынан сыйлыкты албай калдыңызбы? Алган жокмун. Анан эми быйыл да кайра да тапшырайын деп атам. Анан кийин эми быйыл да албасам, анда мен албай эле коем анда. Антеңиз, Кудай буйрса, мен ойлойм сыйлыктар, албеттер алды да, Кудай буйрса. Эл баалайт, анан элдин мисалы үчүн бир жерге барып калганда, тойго же бир концертке барганда, аткарганда эмгек сиңирген артист же болсо кээ бирөө эл артисти деп деле тааныштырып коет. Мурда болсо жок андай эмес дей берчимин да. Азыр болсо мейли оозунда барып деле жөн коем. Мейли деппи? Ооба, мейли деп. Мен силер үчүн эл артисти деле эмгек сиңирген деле боло берейин деппи? Эмнечи эжем? Эмнеге өкүмүз эмне кайгырасыз? Эмне? Билбейм, болобу ушундай учурлар, кайгырган мындай. Эми кайгырган учурлар болот. Катты эле тиги кайгырбаган адам болсо, таптакыр санаасы жок адам болсо, бул анда билбейм, анда адам болбой атпаш экен. Бир акылы кем эле адамдын эле санаасы жок болбосо, анан сана болот. Ар нерселер ойлондурат адамды. Оюмда көп эле нерселер бар. Эми анын баарысын эле элге жарыялай берсем болбойт да. Сүйүнөсүз, эмнеге сүйүнөсүз? Эмнеге ыраазы болуп кетесиз жаратканды карап туруп? Жаратканга мен ыраазымын. Ошо Кудай таалам тилегенимди берип атат. Жакшынакай алты саным аман эсен, акылым толук, астымда үйүмдө үстүм, астымда тамак ашым, кийимим жыртык эмес, бүтүн Кудайга шүгүр, ишим барык жасап аткан. Ага туугандарым аман эсен, бардыгы түгөл. Ошо ар бир күнгө, ар бир аткан таңга мен шүгүрчүлүк кылам. Ар бир жакшы нерселердин баарына шүгүрчүлүк кылам. Сизден бир чыгарма болсун, анан барып бул эмени күрүчтү салып келели, кандай эле? Тиякта этибиз да эзилип кетмей болду. Бир ырдап коелу. Сөз түрдө ырдаш керекпи? Тамак жеп аткан учурларда сакандап. Аны ошондордо эмнейсизби? Ошондордо сакандап, Бул күрүчтү салып келели. Саламатсыздарбы? Биздин клиникага көп бейтаптар коронканы алмаштыруу же коронканы коюу боюнча кайрылат. Коронка кайсыл учурда коюлат? Кариес оорусу татаалдашып кеткенде, пломбага койгонго мүмкүнчүлүк жок болгондо коронка коюлат. Коронканын көп түрлөрү болот. Кененирээк маалымат алыш үчүн биздин клиникага консультацияга кайрылсаңыздар болот. Азыр күрүчүмдү салып атабыз, мынакей. Иштеп атам. Буга чейин мен баткенди көп басчымын да, баткендин күрүчтүчү. Ал аябай сонун го. Анан азыр бүгүн базарга барсак, ошо Ташкент күрүч сонун, лазери деп макташты. Анан кийин мактоо менен ушуну алдык. Мына эми күрүчүн да салдык. Азыр бир аз демделсе, бир жарым сааттан кийин Кудай буйрса, ашты алып чыгабыз.
ага чейин чай ичип туралы, оозубузду ачып, сен да орозо, мен да орозо, оозубузду ачалы. Жүрөм. Замандаштар, аябай жакшы атмосферада мына эфирибизди жыйынтыктап жатабыз. Бул кол чабуулар бизге, биз сиздерге бир сонун сюрприз даярдап койдук. Мынакей Сайри жекем экөөбүз жасаган аш дагы даяр болду. Да, жүрүңүз. Анда эмесе, ооз ачып аткан бир туугандардын алдына аш коелу. Жүрүңүз. Келет, өтөт. Кана мынакей көптөн күткөн Кол чабуулар менен деп эле. Плов студияда. Пловдун ордун бошотуп койбойсуздарбы? Сайри эжебиз баатыр экен, балдарына бүгүн ооз ачып берип атат. Дагы жарымы келбей калбадыбы? Акталанын кыйындары, акталанын Азыркы таланттары деп айтсам, жаңылышпайбыз. Мынакей келиңиздер. биздин энелерибиз этти сүйөт деп туруп этин көбүрөөк кылдык. Ооба, атайын сиздерге да биз чогуу жасадык. Сиздерге жакса керек. Келиңиздер чогуу. Ооба, даамдап көрүңүздөр. Келиңиз эжем эми чогуу даамдап көрөлү, олтуруңуз. Ооба, мурекей, анда эмесе отуралы дагы чай ичели, бишина. Казанга бошкан тамак баары дагы башташылат, Келиңиз эми даамдап көрөлү. Ооба, даамдап көрөлү. Буюрса сонун эле болду окшойт, Жакшы. Эти дагы жумшак бышыптыр. Ошо атайын сени келет деп, бүгүн да энелерибизди дагы чакырганбыз. Ооз ачтырып коелу, биротоло кайра бул келин балдарды отко киргизели деп ушун биздин актылаалыктардын ушундай ынтымагыбыз бар. Анан кийин баары бир күнгө туш болду. Жакшы күн экен. Айтып коет эмеспи, кылымга бергис бир күн бар деп. Ансарында бүгүн ошондой күн болуп атат. Мынакей жакшы адамдар биздин дасторкондун чекесинде жакшынакай даам сызып, биздин колубуздан бышкан даамды татып атышат. Биякта келин балдарыбыз биринчи жолу келип атышат үйгө, энелерибиздин кээ бирөөсү биринчи жолу келип атышат. Анан кийин ошо бүгүнкү күндө ошо сен дагы бир ошо Азатты эскерип, жакшынакай бир съемка тартып коелу деп сунуш киргизгениңе рахмат. Кудай буюрса Азаттын дагы мындай бир арбагы ыраазы болуп атат болуш керек. Бүгүн баягы Орозонун күнү негизи ыйык күндөр эмеспи? Ошо ыйык күндөрдө тилектерибиз кабыл болсун. Буякта энелерибиз, келиндерибиз бактылуу болушсун. Ар бир үйгө бакыт каалагым келет. Өзүңө дагы бакыт каалайм. Буякта жөжөлөрдүн баарысы чоңоюп, жакшы эр азамат жетип, келечекте бир кыргыздын туусун көтөргөн мыкты балдардан болушсун. Баарыңарга ийгилик каалайм. Кандай болуптур биздин ашыбыз? Даамдуу болуптурбу? Жакшы. Биякта да ошо биздин бүт баары чыгармачыл балдар, мынакей бүт баары уже элге мындай көрүнүктүү таанылып калган балдар, энелерибиз. Мен болсо жалгыз айтып атпайсың, жалгыз кызды эмнеге жалгыз төрөдүңүз деп. Мынакей мен көп балдарым бар. Баатыр энем мен. Жакшы замандаштар, мынакей биз бүгүн Сайра Момбай эжекемдин үйүнө келип сол аш демдедик, акталанын таланттарын көрдүк. Жайылган дасторкондо олтурабыз. Мынакей негизи ушундай жайылган дасторконго эмне жесин, бул тириликтин бир жакшы бир белеги да. Аман эсен болойлу. Кудай буюрса, эмки орозого чейин ден соолукта болуп, кийинки дагы орозодо жолугушайлы. Кудай буюрса, сизге чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик. Кудай буюрса, эмки эфирибизде сиз сыйлык алганыңызда келели. Сыйлыгыңызды жууп, Кудай буюрса. Ооба, ошол замандаштар, аты жөнүм Назира Бердигулова. Биздин YouTube каналга катталууну унутпаңыздар. Комментарий бөлүмүнө кирип, сөзсүз түрдө бул видеого комментарий калтырып жана лайк басууну унутпаңыздар. Жакшы гана комментарийлер болсун. Жакшы гана комментарийлер. Көрүшкөнчө чоң рахмат. Тамактаналы.